Бүгүн Бишкек шаарынын Шабдан Батыр көчөсүндөгү кырсыктан унаа оодарылып кетти. Милиция кызматкерлеринин билдиргенине караганда, Toyota Caldina унаасы түндүк тарапты көздөй бара жатып, Горький көчөсүнөн Deunexia унаасы менен кагышкан. Анын кесепетинен Deunexia оодарылып кеткен. Айдоочулар жабыр тарткан жок, бирок ала салып кеткен. Унаанын жүргүнчүсүн тез жардам кызматы алып кетти. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Шаты самсаканасында самсанын ичинен чымын чыкканын айткан көрүүчүбүз видео менен бөлүшкөн. Ана самсаны роса урутат эле мына аппетитинен. Ичинен мынандай чымын чыгып отурат. Кандай кылыш керек экен муну? Аты Баткен облусуна караштуу Сүлүктүү шаарында милициянын формасын кийген киши туюк көчөлөрдүн биринде жатканын каарманыбыз билдирип, төмөнкү тасма менен бөлүшкөн. Анын айтымына караганда, видео 1-ноябрда тартылган. Ага инспектор милиция күнүн белгилеп, мал сабалында жолго уктап калган. Азыр анын абалы жакшы, кызматын улантып жатат деп билдирет күбө. Учурда Ички иштер министрлиги күбөнүн билдирмесин текшерип жатат. Манас районундагы чек арадагы чоң капка өткөрмө бекетинде кезип күтүп турган оржук ташуучу унаалардын тыгыны 3 километрге жетти. Бул тууралуу айдоочулар билдиришти. Алардын айтымында араларында 7-8 күндөн бери өтө албай тургандар бар. Күнүнө 100 метрден гана алдыга жылышат. Казакстанга күнүнө 10го жакын гана унаа өтүп жаткандыгын айтышат. 3 күн болду. Мурдай күнү түштө келгенбиз. Азыр күнгө чейин булкудан калып турабыз азыр. Эми маселелер азыр бул жак тыгын пайда болгонго каршы өткөрбөй жатат эч ким үстү. Ичине кирсек жооп жок, тура тургула дейт. Бул жерде түнкүсүн 2-2ден мушташып атабыз керек болсо. Тамак ашыбыз жок, соляркалар көнүп атат. Сиздердин ушул айдоочулардын орто эсеби боюнча бир күндө канча машина өтүп атат? 10 машина. 10 машина, 12 машина болот. Чоң унааларданбы же жеңил автоунаасы да кошулгандабы? Минивен отурмдай турган, минивендер, жеңил машиналарга без очередь. Ошо кийинки ошо бир 15 күн 20 күн ичинде өтө кыйын болот да. Ушул жерде тамаждар мурда баягы эч кандай тоскоолдуктарга кирип элек. Азыр мынакей тоскоолдукка өзүңүздөр көрүп турасыздар, канча деген километрлик очередтер туруп атат. Канча адамдар мынакей кече күнү биздин ушул жерге саат 7-де келгенбиз кечке. Мына ушул жерде азыр 300 метр гана жылдык. Ашып кетсе. Ушул убакытта чейин азыр мына саат 11 болуп калды. Күндүзгү 11. Кечки 7ден баштап күндүзгү 11ге чейин ушу 300 метр гана. Анан бирде эл журтка кыйнап анча-мынча болуп атат эми. Эмне кылабыз? Айла жок. Арманыбызды айта албайбыз да ар кимиси. Сиздин кечиресиз, бул жерде турганыңызга канча болду убакыт? 5 күн болуп калды. 5 күндөн бери турасыз. Анан бирде эл журтка бир суранат элем, хотя мындай био туалеттерди коюп койсо болот эле да. Био туалет. Туалет деген бирде дефицит болуп атат. Элдер баары наразы болуп илеп атат айлыктар. Шопурлар кайка барат? Чет мамлекеттен келген шопурлар бар да. Анан биздин бетибизди карап турбай, Кыргызстан ушундай турбай, бардак турбайбы деп. Мамлекетте бүттүгү бар да. МЧС бар, бүттүгү бар, бүт. Ошону куруп койсо эмне болот эле? Ажаткананын немелерди. Ызык туалет суу деген. Бар туалет. Бишкекте болсо ызык тамак берет экен. Биз болсо айылдын четине жашайбыз, эчтеке бербейт. Мына шопурлар баары өзүнүн чөнтөгөн тамагын эптеп нан жеп. 5 күндөн бери,